Камчыбек Ташиевге ынсабы жоқтор сот болып жүрдік. Ақчасы жоқтор соттолып жүрдік. Жемқордың барын билетіп алып, бийлікте сендей жоқ болып жүрдік. Иш іздеп тентіп, ач қалып жүрдік. Көрінген жақа баш бағып жүрдік. Чимкирик байлар депутат болып, шопырлар бізді башқарып жүрдік. Çırkırap çındık, tepselip cürdük. Çındıktı айтсақ жектелip жүрдік. Билими жоқтор депутат болып, билими барлар. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Çettelip жүрдік. Жегичтин өтін алдырдың досым, жемқорға кишен салдырдың досым. Чындықтан үміт үзілген еле, үміттің отын жандырдың досым. Бетсіздер жаман дей берсін досым, батаны саға ел берсін досым. Өмірді елге арнадым дедің, жаратқан саға дем берсін досым. Барыңыздарга салам. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Урматтуу президентибиз, мен Ажиев Даниэлдин апасы болом. Баламдын 3 квартирасы, 2 жер тамы, 4 автоунаасы өкмөткө конфискацияланды. Жалпы мал мүлкү 2 миллион долларга барабар. Баламдын эч кандай мүлкүн калтырган жок. Түп тамыры менен конфискация кылды. Баламдын Оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда 25 000 доллар акча керектелүүдө. 15 000 доллар чогулду, дагы 10 000 доллар каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Не дегенде биздин сата тургандагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок. Эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрпөңүздөр. Келинчеги кичинекей 3 баласы бар. Улуу баласы оор формада инвалид. Эч нерсеси калган жок. Мейли бардыгын конфискация кылгыла, бардыгын алгыла. Жок дегенде өздөрү жашаган квартирасын калтырып койсоңор болмок. Бул мен отурган квартира, бул менин квартирам. Бул квартирада конфискация болгон. Балам түрмөдө отурса, келинимдин 3 баласы, оорулуу баласы менен бара турган жери жок. Урматтуу президент, биз сизден жардам сурайбыз. Мына жакын эле бирес 18 жашка чыккан бала бир зоорага кетип бир кырсык болду. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул айдоочунун жашын кичине көбөйтсөк, 18 жаш эмес, 21-22 жаштан кылып, ушу оюңуз кандай? Эми жаш балдарга каны суюк болот экен. Чыгып эле айтат, немесин айтпай эле койгула, неме стаж болбойт. Ошон үчүн дагы оюңуз кандай? Кичине жогорулатсак. Ооба, негизинен өзүңүз билесиз, айдоочулук күбөлүк азыркы мезгилде 16 жаштан берилет. Бирок биздин негизги максат айдоочулук күбөлүктүн жашын эмес, жарандардын укуктарына чектөө киргизүү эмес, болгону эле сабак үйрөтүү.
өз убагында бул автошколалар жүргүзүп атат, жүргүзүп аткан жумуштарды, берген билимдерини алар менен тыгыз иштеп көзөмөлгө алуу. Андан сырткары мына лицензиялоо мыйзамды өткөрүү максаты негизи ошол. Айдоочуларды, анын ичинде жеңил айдоочуларды жарандан ташып, бул такси деп атабыз. Ошол багытта мүмкүн ошончо көзөмөлдө тыкыр жүргүзүү. Ушул тармакта системаны бир көзөмөлгө алуу максатында. Мен ойлойм, бул багыт боюнча биз айдоочулар коом бар, андан сырткары жеке ташыган жарандардын уюмдары бар, жана сөз гана автошколдор бар, алар менен тыгыз жумуш алып барышыбыз керек. Жок, сиз таксиден айтып койдуңуз да, жалпы айтканда оюңуз кандай? 16 жаштан белгилетип атаса, айдоочунун көйлөгү. 16 жаш биз болгонбуз, азыр элестетесизби, 16 жаш кандай элеңиз, биз кандай элек. Ошолор машина айдап жүрөт да, кырсыкка калып атат. Башкаларды көрдүк. Башкалда 20 жаштан берет экен айдоочулук көйлөгүн. Ушуну көбөйтсөк болобу? Мүмкүн ошону көп кырсыктын алдын алабыз. 16 жаштан бери билесиз, бите союз мезгилинен бери киргизген бул мыйзам, ошол мезгилден бери 16 жаштан бери келатат. Биз деле чын айтканда мектеп окуу жайында автошкола деп койгон. Ошо 16 жашта биз айдоочулук көйлөг алганбыз. Эми ал жерде эң негизи жаш курамдыр эмес, айтып атпаймынбы, жанагы айдоочуларды даярдоо. Аларга жол коопсуздук эрежелерине өз убагында жеткирүү, экзамен, сынактар деп коебуз, жана айдоочулук көбөктөрдү берүүдөгү тыкыр көзөмөл жүргүзүү. Эми бул маселе боюнча дагы иштеп анализ жүргүзүп атабыз. Рахмат. Достор, блогер Арген Асанов дагы деле онлайн казино сыяктуу оюнду жарнамалап жатат. Жана өзү мындай элге түшүндүрүп жатканда айтат экен, бул жактан силер оңой эле акча тапсаңар болот, маселеңер болсо ушу чечип алгыла акча жагынан. Анан бул эч кандай азарт эмес деп. Жок достор, Арген Асанов жалган айтып атат. Бул мен сиздерге мындай айта алам, ал бул оюнду өзү ойнобойт, болгону ушул жарнамага эле алган. Ал жарнамага эле алганы бул билинип калды. Анткени ал 2 жолу сторис жүктөдү, анан 2 жолу тең ал ошол платформанын ичиндеги акчасын көрсөтөт да, балансынчы мен мына 7613 беле ушундай акчам бар деп. Анан 2 жол тең сториске чыкканда ал сумма өзгөргөн эмес. Анан мына көрсөңөр болот. Былтырдан мынакей просто сайтка киресиңер. Так, вышын басабыз. Давай. Просто выпустим эле. Мен азыр шотумда 7600 бар. Вот. Келди бизге, келди. Вот, өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр. Просто оңой эле, бул эч кандай азарт оюн эмес. Pocket Option. Эч кандай азарсыз, бардыгы чотко. Бир жакшы кийиштерге чыга аласыңар. Аз мен силерге толуктай айта кетем. Мен силерге жолда айта кетейин, бул эң самый лучший платформа трейдингдеги. Мынакей басып турабыз. Да, там выше. И прям стабильно жумуш силерге. Вот. Ушинтип эле силер оңой эле киришиге чыгасыңар депчи, кайсы бир жинди ошондой бир платформа ойлоп тапсындай. Кнопканы басканда эле акчалар көбөйө турган. Трейдинг деген, акция деген бул чындыгында андай эмес. Трейдинг, акция деген бул дүйнөлүк биржадагы чоң компаниялардын акцияларын сен чын эле өзүңдүн акчаңа сатып алып, анан ошол компаниялардын акциясы көтөрүлгөн сайын акцияны сатып пайда тапсаң болот. Бирок Арген Асанов жарнама кылган платформа бул андай платформа эмес, достор. Бул шылуундардын эле мындай ачкан оюну десек дагы болот да. Мен ойлойм, мындай адамдар эми азгырылбайт. Достор, ошол блогерлерди мындай кудай сыяктуу көрбөңүздөрчү. Алар мындай жарнамадан эле акча тапкан адамдар. Анан элестетсеңиз, ошол
жарнамасына бир болбогон эле акча алат, бирок канча адам ошол оюнга кирип азгырылып, анан тагдыры талкууланат. Ошон үчүн кирбеңиздер достор. Мен дагы бир жолу кайталайм. Бул жөн эле оюн эмес, бул онлайн казино сыяктуу эле платформа. 1999 жылы расмий Кыргызстандын кортежи мына ушул жерге тизилген. Андан кийин өзгөрүүлөрдүн, өнүгүүлөрдүн фонунда Кыргызстан улам жаңы горизонтторду багындырып, тарых кайталанып, дээрлик 25 жылдан кийин президент Жапаров Италияга болгон расмий сапары башталды. 100 миллиондогон экономикалык алака катыш, бирок бул дагы чек эмес. Президент Матарелла жана премьер-министр Джорджо Мелони президент Жапаров менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Булардын бардыгы эки өлкөнүн алака катышы үчүн жаңы импульс берерин айтышууда. Адамзаттын цивилизация очогу болгон Рим шаарындагы иш сапарды айтабыз жана көргөзүп беребиз. Экрандан алыстабаңыз, эфирде президент Жапаров. Бул күн Кыргызстандын жана Италиянын тарыхындагы урунуттуу учурлардын бири болду. Римдеги Кривинал сарайында президент Садыр Жапаровду Италиянын президенти Серджо Маттарелла чоң сый-урмат менен тосуп алды. Кыргызстандын туусу асманга бийик көтөрүлүп, Италиянын президентинин үй бүлөсү Садыр Жапаров менен биринчи айым Айгүл Жапарованы жылуу кабыл алды. Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы акыркы 25 жыл ичиндеги биринчи жогорку деңгээлдеги жолугушуу буга чейин мамлекеттер аралык байланыштар боонун жана ЭКУ-нун багыты боюнча иш-чаралардын алкагында тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги байланыштар менен гана чектелип келсе, бул сапар эки тарап мамилесинин жаңы доору башталып жатат. Биз менен Италия жетекчиси тарыхый бай Рим шаарында жеке таанышып жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Италияга расмий сапар менен келүүгө чакырганыңыз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Биздин жолугушуу акыркы 25 жыл аралыгында Кыргыз Республикасы менен Италия Республикасынын ортосундагы жогорку деңгээлдеги алгачкы жолугушуу десек болот. Өлкө башчыны жылуу тосуп алган Серджо Маттарелла Кыргызстандын президентине Римге жасаган сапары үчүн ыраазычылык билдирип, бул жолку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эки тараптуу саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарга кошумча дем берет деген ишенимин билдирди.